бул бир жерден болосуңар, бир айылдан болосуңар, бул айып эмес. Ошол ишти жөндөмдүүлүгү барбы жокпу? Ошо ишти аткара алабы? Ошол максаттуу негизинде аткара алабы? А бул жерде мисалы мени бир туугандар менен иштесин. Бирок негизги максат ошо ишке жөндөмдүү болушлугу, туура аткарышлыгы. Анан бул мисалы бул уят го. Бул тигинин бул бир айылдаш экен деп, эгер чын карай турганбызса Кыргызстандын барлары бир чоң бири биз бирле жер. Анан азыртан ушул провокационный кылып туруп, жерлерге бөлүнүп, областтарга бөлүнүп, улуттарга, урууларга, бул эң туура эмес. Биз ошолорду Кудайга шүгүр, достойный бухгалтерди алып келдик, профессионал бухгалтерди алып келдик. Аябай жакшы бухгалтерди алып келдик. Мына бүгүнкү күнү эл күбө, бардык казыят күбө. Сураштырсаңыздар болот, иш чара кандай кетип атат. Кандай ушунда биз один эстегенде биз вообще мындай деп ойлогон эмеспиз, билген эмеспиз, көргөн эмеспиз. Азыр муфтиятта ушундай жакшы порядок келтирип, бардык анан кийин бул неме боюнча, акча бөлүү боюнча незаконный деген сөз да чыккан экен. Буга да жооп берип коюн. Алымдар кеңеши бюджетти бекиткен. Алымдар кеңеши бюджетти бекиткен. Ошо бюджеттин негизинде бардыгына соцфонддорун төлөтүп, азыр Котор бөлүнү алай карт менен, биз Атбашыдагы район имам хатиби дагы ошол жерден акчасын алалар. Бул жерде элдик район, канча ушу тоолуу районда, узак райондордогу дагы бардыгына ошо акчалар учурда жетип 1-августтан төлөй баштады. Азыр айтып кеткендей, мына 2 миллион сом налог төлөдүк. Андан кийин андан сырткары 200 миң сомдон ай сайын азыр соцфонд төлөнүп атат.